Касым-Жомарт Токаев бүгүн ата мекендик бизнес өкүлдөрү менен жолугушту. Президент тарабынан түзүлгөн стратегиялык милдет бул Казакстандын региондогу алдыңкы ролун сактоо жана күчөтүү үчүн экономиканы чыңдоо. Бул милдет улуттук идеянын маанилүү элементи болууга тийиш. Ошол эле учурда өнүгүү мамилени өзгөртүү менен гана мүмкүн экени түшүнүктүү. Ошондуктан өлкө толугу менен калыбына келтирүү жана жаңы чындыктарга ылайыкташууга болот. Президент өз сөзүндө мамлекет менен бизнестин ортосунда жемиштүү өнөктөштүктү түзүүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи. Касым-Жомарт Токаев ири инфраструктуралык өнөр жай долбоорлору, ириптештирүү, жасалма интеллект, транспорт жана логистиканы өнүктүрүү экономиканы өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары болушу керек деп эсептейт. Ошол эле учурда чакан жана орто бизнесте көңүл сыртында калбайт. Ишкерлерге жардам берүү ар дайым өкмөттүн көңүл чордонунда болот. При этом следует делать фокус не только на традиционной. Бул жаатта инвестиция салууга тартымдуу болгон салттуу тармактарга гана көңүл бурбастан, киреше алып келүүчү жаңы багыттарды да карап чыгуу маанилүү. Учурдагы геосаясий кырдаалды жана дүйнөлүк соода чөйрөсүн эске алганда транспорттук логистикалык тармактын зор дарамети байкалбай турууда. Темир жол, автоунаа жана аба жүк ташууларына суроо талап өсүүдө. Иш жүзүндө бул сектор артыкчылыктуу болуп баратат. Фактически этот сектор, как я уже сказал, выходит на первый план. Касым-Жомарт Токаевдин айтымында өлкөдөгү ишкер климатты жакшыртуу башкы максаттардын бири. Бизнестин негизсиз текшерүүлөрдөн коргоо астында ишкерликке мыйзамсыз кийлигишүү үчүн административдик жоопкерчилик мыйзамдуу түрдө күчөтүлүп, прокурордук жупка киргизилди. Мындан тышкары мамлекет башчысы өкмөттө кошумча нарк салыгы маселесин дагы бир жолу иштеп чыгууну тапшырды. Анын ченемин дифференциалдуу белгиленүүгө тийиш. Касым-Жомарт Токаев өкмөт квалификациялуу серепчилердин, ишкерлердин жана депутаттардын пикирин угуп, конкреттүү эсептөөлөрдүн негизинде акыркы чечим кабыл алыш керектигин баса белгиледи. Анын экономикага бюджеттик каражаттар менен гана жаңылоо мүмкүн эмес. Бул жараянда бардык банктардын катышуусу маанилүү. Жыйынтыгында мамлекет башчысы бизнес өкүлдөрүнө социалдык активдүүлүгүн көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Өкмөт же укук коргоо органдары аркылуу мамлекет ишкерлердин мыйзамдуу ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылбашы керек деген позицияны жеткирди.